Жыл сайын ВИЧ инфекциясын жұқтырғандар көбөйүүдө. Алардын саны былтыркыга салыштырмалуу 700 адамга өсүп, иммундук таңсыздык вирусуна кабылгандар 10 миңден ашты. Алардын басымдуу бөлүгү илдетти жыныстык жол менен жугузгандар. Оору айрыкча жаштар арасында көп таркалууда. Буга башаламан жыныстык байланыштар себеп. Андан жалпы республика боюнча 2000ден ашуун жаран каза болгон. 2020 жылдын 1 ноябрына карата иммундук таңсыздык вирусун 10.214 адам жуктурган. Алардын 43% ВИЧти кан аркылуу, 49% жыныстык жол менен жугузган. Ал эми вирустун энеден балага өткөн учуру 3% түзөт. ВИЧ инфекциясын алып жүрүүчүлөрдүн 34% аялдар болсо, 66% эркектер түзөт. Инфекция Бишкек шаарында, Чүй жана Ош облустарында көп катталат. Республикалык СПИД борборунун маалыматы боюнча 1600дөн ашык кош бойлуу аял ВИЧ инфекциясы менен каттоого алынган. Жыл сайын 150дөй кош бойлуу аялдан вирус аныкталат. 2005 жылдан бери ВИЧ статусундагы энелерден 1382 мыркай төрөлүп, анын ичинен 835нин организми таза чыккан. Эгер илдет жуктурган эне кош бойлуу кезинде терапия албай дары-дармектерди ичпесе, анда бала иммундук таңсыздык вирусу менен төрөлөт. Бүгүнкү күндө баланын ооруга чалдыгуусун алдын алуу максатында ар бир кош бойлуу аялдан милдеттүү түрдө ВИЧке анализ алынат. Боюнда бар аялдардан ВИЧ инфекция мурда энеден балага берилген жолу мисалы 10 жыл мурда 36-39% түшсө, бүгүнкү күнү 3%ке түштү да. Жанагы ыкма лабораториядан экспресс-тестирование по капиллярной крови, андан кийин эгер боюнда бар аял ВИЧ инфекция аныкталып калса, боюна сразу леченияны баштайбыз. Ошон үчүн азыр балдар таза төрөлүп атат да. Эгер энеси убагында дарысын ичип, режим сактап жүрсө, анан балдар таза төрөлгөн, бизде чоң жетишкендиктер бар да. Тилекке каршы ВИЧ адамдын организминде түбөлүккө жашайт, ага каршы вакцина чыга элек. Инфекция жуктурган адамдар антиретровирустук терапия менен дарыланып, үзгүлтүксүз дары ичет. Ооруну кандайдыр бир белгилер аркылуу аныктоо мүмкүн эмес. Ошол себептен аны аныктоо үчүн сөзсүз анализ тапшыруу керек. Ал үчүн өлкө боюнча ВИЧке анализ ала турган 34 лаборатория бар. Буга чейин анын жыйынтыгын чыгарууга 1-2 ай кетсе, учурда 1 жумага жетпей аныкталат. СПИД борборуна анализ тапшыруу үчүн күн сайын кеминде 60 адам кайрылат. Организациядан келген образецтердин баары тең бул жакка алынат. Андан кийин буяктан регистрация болгондон кийин передаточное окно аркылуу биз боксовое помещение беребиз. Ал жактан вот уже методом ИФА, экспресс ВИЧке анализ жасалат. Экспресс метод менен биз жарым саатта бере алабыз. Бирок биз пациенттин колуна результатты бербейбиз, биз эпид отделге беребиз, эпидемиологторго дальше алар иштешет да. Бүгүнкү күндө вирусту алып жүргөн адам ар бир облустта катталгандыктан дарылар аймактарга да жеткирилүүдө. Аны дарылоо мүмкүн эмес болгондуктан адистер ар бир жаранды өз коопсуздугу үчүн анализ тапшырууга чакырат. Коомчулукта илдет жуктургандарды аныктоо максатында атайын бир жолу колдонулуучу тест да чыгарылган. ВИЧке тест тапшырууну каалагандар аны дарыканалардан алып, шилекей суюктугу аркылуу өз диагнозун билсе болот. Бүткүл ушу Кыргызстандагы ушу СПИД борборлорунда биз акция жүргүзүп жатабыз. Силер өзүңөр келип, бекер тестирлөөдөн өтсөңөр болот. Же болбосо өзүңөр келип, азыр моундай жаңы тест система бар. Бул өзүн өзү тестирлөө деп аталат. Бул тестирлөөнү өзүңөргө алып, үйүңөрдөн жасасаңар болот. Бул өтө оңой. Жөн гана ошо жана шилекей суюктугу менен 20 мүнөттүн ичинде өзүңөрдүн ВИЧ илдети бар же жок экенин билип алсаңар болот. ВИЧ илдетин билүү бул өтө маанилүү. Не дегенде ВИЧ илдети менен ооруган адамдар 5 жыл, 10 жылга чейин өзүнүн ооруганын билбей жүрө бериши мүмкүн. Ошол эле маалда ден соолугуна зыян келет. Илдетке кабылгандардын көбү 25 жаштан 49 жашка чейинки жарандар, көпчүлүгү 5-10 жылга чейин организмде ВИЧ инфекциясы бар экенин билбей жүрө бериши мүмкүн. Андан улам борбор калаадагы чоң базарларда ВИЧке каршы тестирлөө өткөрүлүүдө. Талайгүл Ирматова, Бакыт Кошалиев, 5 канал.